тиреген улуу тоолор, табиятка көр кошуп турган өңүлөр, айтор ондоп саналган тарыхый жайларды мекендешибиз Азамат Жаналиев кыдырып чыккан. Интернет колдонуучулар арасында Азамат Жаналиев деген ысым кеңири таанымал. Анткени ал өлкөбүздүн 7 дубанын 2 ай аралыгында кыдырып чыгаарын Фейсбуктагы өздүк баракчасына жарыя кылган. Бул окуядан көп өтпөй, ал үстүбүздөгү жылдын 22 май күнү Борбор калаадан аймактарды көздөй жөнөп кеткен. Туура 8-9 ай мурун кыялдарымдын жоголуп баратканын сезип, кыялдарыман өзүмдүн бала кезимдеги тунук кыялдарыман алыстап баратканын сезип, бир да кадам жакындабаганымды сездим дагы. Анан күндөр эртең деп отурбайм, бүгүн баштайм деп анан ошондон башталды. Бул арада Азамат кайда кантип жүргөнүн интернет аркылуу тынымсыз жарыя кылып турган. Маалыматты уккан мекендештерибиз ага атайын жолугуп, күнүмдүк керектелүүчү муктаждыктары менен камсыз кылып турган. Буюктардын ичинен колуман келсе, эгерде чыгып калса демөөрчү таап, 5 жылдык, 6 жылдык чогуу иштей турчу демөөрчүлөрдөн чыгып калса, алардан таап тамак аш маселеси. Бул негизи чындыгында чоң өтө көйгөйлүү маселе. Документтерден тышкары ушу тамак аш маселеси да көйгөйлүү. Бирок эгерде анын баарын ойлонуп отурсак, жакынкы 10 жылда эч жакка чыга албайм да. Ошон үчүн биринчи кыла бериш керек, андан кийин эртелди кеч артынан келчү кишилер келет дегендей. Кыргызстанды багынткан каарманымдын кийинки кыялы дүйнө жүзүн велосипед менен 6 жыл аралыгында кыдырып чыгуу. Учурда бул сапарга Азамат кызуу даярдык көрүп жаткан чагы. Учурда дүйнөдөгү кырдаалда аябай күчтүү болуп атат, аябай катуу болуп атат десек болот. Европадан баштайт элем. Негизи Европада тигиндей катуу кырдаал болуп аткандыктан ал маселеси кичине токтоп, эми жазкыга деп жаз айында ошо Азия жактан, Кытай жактан баштайм го деп чечип отурам. 4260 чакырымды 62 күндө велосипед менен басып өткөн Азамат өлкөбүздө улуттук рекорд койду. Бул каарманым үчүн чек эмес. Ал келечекте ысык көлгө жумуктогудай эс алуучу хан сарайды курууну максат кылат.